диапазон позволяет скрипичный произведения ойногуга. Азыр могу Күрөңтеев музыкалык училищеда жалпы канча окуучу окуйт? Где-то 300 жакын. 300 жакын. Канча ошо музыкалык инструменттер үйрөтүлөт ошолор? Көп да. Санап бүтпөйсүң, тойсуң. Bir saatte bitmeysin sanat. Buna kırmızı yıl asfaltlarında olur. Mesela birinci kurs 15 dolarlar. 100 деп коелу. Могу жандан көппү? 100гө чейинби? Yani 100'e çeyin boş kırk. Afgan simfonik orkestrinin instrumentlerini okutağız da. Kırmızı asfaltlarından buna prima, kıyak, alt kıyak, bas kıyakta, kontrabas da okuyup. 4 instrumentler. Prima plektir, domra da oynuyor. Çitroksuz domra da okuşat. Kıyakın türünü ayttım. Komuzda olsa, kırmızı komuzunda. Анан тиги үйлөмө аспаптардан чогойно чор, чопо чор, дагы сыбызгы тиуларым бар. Оос комуз. Ошолор баарын окутабыз да. Анан струны эмен алалык, отделениесин. Андан скрипка, альт, виолончель, контрабас тикиди. Үйлөмө аспаптарда да алат. Там флейта, кабойт, кларнет, фагот, медный духовой деп коет, аяктан болсо труба, тромбон, валторна, туба, инструменттерди окушат. Анан пианисттер болсо, конечно, пианинода ойношот. Пианисттер жалгыз инструментте пианисттер. А вокалисттер болсо, вокалда ырдоо жагынан. Классикалык вокал деп коебуз, народный вокал деп коебуз, жекече ырдоо, элдик ырдоо деп коебуз, народное пение деп коебуз. Анда ачканбыз. Илгери Айбек мен ачып көрдүм. Манасчыларды да акындарды алып көрдүк. Бирок бул энен эмчек сүтү менен табият менен келе турган талант экен да. Манас жаттап айтып жүрүштү. Бирок акындан манасчы чыгат. Акындан манас айтылган чыгат да. Бирок манасчыдан акын чыгышы мүмкүн эмес менимче. Бирок биздин жана Залкар манасчылар акын эмеспи? Саякбай баштаганда. Сагынбайда деле бар. Манасты айткан акынчылык өнөр боюнча эметкедет. Байланышы бар. Манасты айта албайсың апыртмайынча. Акындык кошмайынча. Кошуп алуу деген болгон да кыргыз элинде. Ошо илгерки манасчылар, Саякбай, Сагынбай манасчылар, Молдобасан манасчылар, ошолордун баардыгы кошкон өз манасын айтып жүр. Койлучу катабыз да манас айтканда. Ошон үчүн акындык өнөр менен манастык өнөр экөө киндиктеш болуш керек, тамырлаш болуш керек, бир топ болуш керек да. Адамдын эки өзүндө. Анан акындыкты жаттап айткан болбойт экен. Бул жамакчы болуп. О анда Араматтык Ашарал Айталиевди чакырып иштеттим 4 жыл. Туганбаев деп иштеди. Манаста кайта калчу да Туганбаев. Аны жезе деп койчу. Анан ошо 4 жыл иштешти. Айлык алып кадимкидей балдарды бердим. Бирок bir bütümge geleli de Ашарал Айталиев менен өкө келди да мага кабинетке. Bir bütümge geleli. Айлык алып атабыз, аш кылбайлы атабыз деп. Аш кылалы алганыбызды деп. Бирок болбойт экен бул окууга. Бир калыпка салып окута албайт экенбиз. Мисалы скрипкага окуткандай окута албайт экенбиз. Комшуларда окута албайт экенбиз. Бул акынский искусство деп. Бул табият берген нерсе болот. Муну Эркин болуш керек. Эркин болуш керек. Ошо айтканы эсимде Туганбай экен. Бул энен эмчек сүтү менен келет турбай, же табият берет турбай, Кудайдын мемеси менен берет турбай. Бул какой-то необъяснимый это талант. Ошентип айтканда, Ашарал Айталиев ошол поддержка кылган. Ашаралдагы иштеп кетти. Ошо 4 жылдан анан жоюлдубу? Анан жок, жоюлбай эле ошо боюнча калтырдык. Бирок башка аспаптарда ойноп жүргөн комузчулар арасында акындар бар. Бирок комуз менен бүтүп кетишет. Комузчу бүтүп кетишет. Бирок акындык өнөрдө өздөштүрүп кетишет да. Темирбектин фамилиясын билем? Темирбек деген комуздан бүтүп кетти. Былтыр болсо казактар менен айтышып акындык жагынан, төкмө акындык жагынан. Birinci Grand Prix'ni unutup gelmedi. Yaşların arasında. Matuvayip mi? Matuvayip Temирбек. Токтогул жигит. Аябай жакшы жигит. Келечегин кең болот. Элмирбек Иманалиевдин шакирти болуп калды да, кичүү шакирттердин бири. Кичүү шакирттердин бири. Элмирбек дагы Залкар акынды да. Кайтанан кыз акында. Элмирбек Иманалиев менен эч бир салыштырууга болбойт башка акында.
Мисалы ошо акынский искусствобуз санжыра дейли анда билиш керек элдик санжыраны. Аны билмейинче акын эмес да. Бирок тарыхын билиш керек, кыргыздын баскан жолун билиш керек. Бирок өзү эргүү сезимине келгенде аябай төккөн акындар бар. Арасында дагы жаттамалар бар. Эмне акын деп койчу да аларды? Жамакчы. Алардыкы Кудулдар да эле да. чама чаркы чакта. Мен барлык кудусуна öğret турам. Эргүүлүк койсун кыйын экен деп кудус. Кудул деген башкача да маскара просто да. Кудул деп айтабыз Шаршенди, Куручукты айтабыз Олий атабызды. Кудул деп Бекназарды айтабыз. Мына кийинкилер, мына кийин чыгып келаткандардын кудул может быть ошо мына Шаршен Асанкул, Келдебек Ниязов, Күмөндөр Абылов, Абдулла Иманкулов, Манас. Учубуз куру эмес, борончу биздин эмебиз. Адагы бакы элдин мүдөөсүн тик так сүйлөп, ак сүйлөп, кийин оңолуп калды борончу. Аябай да элдин купулуна толуп такшалды да. Ошо бул таланты такшалган киши изденген киши болот экен. Изденбесең талант ташыркайт, талантың кемийт, мокойт. Ошон үчүн бакы Медин атабыздын бир китебин бирөөздөр сураганда. Окуп чыксаң Мединде курчутат мокок тилиңди деп жазып берген да. Окуш керек да. Медин деген эми Мединдеги Медин да. Мединде чыкпайт да. Байдылдан канча шакырт кылып жүрдүк, Байдылда да өзүнчө байлыгы да кыргыз элин. Байдыл айткан экен минткен экен деген. Өзгө сайгандай айткан, откан октой кеткен. Аккан сууда шар кетчи да булар. Бул тубаса талант деген тубаса талант. Ошон үчүн мен айтып элем, муну табият берген, Будай берген таланттар. Ол аял кылып мына жетакке чыккан ысык көл. Эмне деген жер, эмне деген эл. Калгул ол аялдын айткан сөздөрүн эстели. Күнгөйдөн агат миң булак, тескейден агат миң булак, аягынан агып чыкпайт бир булак. Тегерек туюк төбөсү бийик. Ысык көлдөн балдарын чыкпагыла бейиштин эшиги дирдеп кеткен. Анан 100 жыл мурун айтып кеткен азыркы заманда. Биресиң миң эшкен. Ошо этеги жок, ченги жок, чапан чыгар, атасынан баласы тапан чыгар деп. Ошол эле келатабыз. Бирок кыргыз болгондо наркыбызды, салтыбызды, санабызды бузбашыбыз керек. Өзөгүн кармап жүрүш керек. Өзгөгө тарбия бериш керек. Балдарыңа болобу, башкаларга окуучуларга болобу. Эй, сен кыргызсың, ак калпакты кие бил, ала тоону сүйө бил. Намыстуу бол, эрктүү бол, нарттуу бол, улууну сыйла, кичүүнү да сыйла. Ошону сый көрөсүң деп. Анан унутпай эле, топурагы мындай жашоодо топуракка кетебиз да барбыр. Тиричиликте ошо сыйлашып жүргөн жакшы деп. Чырдашкандан көрө ырдашкан жакшы, чырдашкандан көрө сыйлашкан жакшы деп пикирин айтпайт да. Ошон үчүн бакы сатылбайлы сатпайлы, койнуга котур таштык атпайлы, ачык жүрөлү деп. Анан атанын ак күчүн, эненин ак сүтүн актайлы деп. Ушул тарбия берип келатабыз да. Ошон үчүн биздин артыбызда келаткан жаштарыбыз ошону билиш керек. Өзөгүн жоготпош керек. Манастын урпагы экен, улуу муундар жерде билмеди, кан төгүлүп келген. Ошол эрте алдын алалы. Ошондо Манас атабыздын бийинки эмелери, Манастын айтылат да бар. Бийинкилерин айтам. Азыр мынакей аябай эле аралашма болгон заманда жиникпеш керек да. Сабыр кылып, акылга алчап, билгениңди элге калтырып өзүңөн ала кеткен эмне. Ошон үчүн байлык бийликке чиренбей, акылыңа чиренбей. Ошо акыл айтып, насаат болсо насаат айтып. Ошо байлыгыбыз ошо биздин өсүп кеткен жаштарыбыз. Сиз жана жогоруда айттыңыз го, жана 300дөй окуучу биякта окуйт депчи. Ошонун арасынан эң көбү ошо кайсы инструментке басым жасашат? Кайсыны көбүрөөк үйрөнгүсү келишет? Биринчи классический инструментте ойногондор пианист болот. Скрипачтар детский музыкальный школаны бүтүрүп келишет да. Скрипачтар болсо скрипкага кетет.
Кларнетистер болса кларнет, флейта флейта. Классический академический инструмент боюнча. Сан жагынан алганда, Кыргыз аспаптар комузга баардык комуз болушу керек. сан жагынан алганда кайсыл көбүрөөк? Комустук. Эми бакы баланс кылып алабыз да, кыякчылар, мисалы 5 кыякчыны бир выпускать этсек 4-чү курстан, 5 кыякчыны 1-чи курска алыш керек. 3 комуз чыгарсак 3 комуз алыш керек. То есть потребность в кадрах деп ошо сурамына жараша. Мисалы мына университеттен блестящий өнер комузда. Комуздан ансамблда катышып жүрөт. Да окуучум Гүлжигит. Өкө бир Рубасынан келген. Өкөтөн комузду блестящий өнер. Однако бул инструмент менен мировой классиканы ойногочу. То есть өсүү жолунда, өнүгүү жолунда. А комуз менен макул, Машботович ойнойт, Актаман Көктөбак ойнойт, Эргимен ойнойт, Чоң Кербест ойнойт, Карамолдо Орозбек, Ыбырай Туманов, эмне деген залкар комузчулардын наследиясы бар. Ошолорду ойноп, анан бирок ограничен болуп калышыптыр. Комуздан башка эчтеке көрбөйт. Ошон үчүн башка инструментте да үйрөн. Комузду ойной берсин. Никто не запрещает. Мына мен айтам, комузун таштап албайт. Бул инструмент освоить этип койсо, илишли болбойт. Бак эр жигитке 60 өнөр артык, 70 өнөр артык кылбайт дегендей. Ошо өнөр постор, жаман өнөр постор келет, таланттуу балдар келет. Ошонун талантын ташыркатпай, талантына талант кошуп, булардын музыкальный грамотный болуш керек. Мисалы гармонияны билиш керек. Теория музыканы ойлойт, сольфеджио, анализ музыкальных произведений деп коет. Кыргыз музыкасынын адабиятын билиш керек, мировой адабиятты билиш керек музыкальный. Анан бакы ойду тоноттоп бир 10 чакты он чыгарып анан композитор аталып жүргөндөр мен таң калдым да. Чын айтып. Уялышпай ошону айткан, мен композитормун деп. Эми ончун эми билбейм, 5-10 шедевр. Атайды 5-10 дүйнөгө таанылды. Ошондо ондор чыгарса айтат другой. А эгер атайды композитор деп айтпайт эчким. Анан тиги чек-чатак болуп кетти. Нурлан Насип мондай жакшы бүтүргөндө кыякчы. Анан да жагына өтүп кетти. Эстрада жагына өтүп кетти. Не композитор. Композитор болуш үчүн атай билим алыш керек. Теория музыка, сольфеджиону окуш керек, гармонияны, полифонияны окуш керек. Анализ музыкальных произведений. Бүт симфонический оркестр, камерный музыканы деген, симфонический музыканы, жанрлары кандай, опера, балет деген эмне экенин билиш керек да. Анан композитор болуп чыгат. Эми композитор деп ошону тиги сыйлык берген эле Ак үй көк үйдөгү министерстводо иштегендер ошентип өздөрү атап атпайбы эми. Мына билимден. Илгерки заман болсо где-то басын таанып. Азыр башка дебиз. Азыр башка заманда. Аралашма. Анан тиги азыр оончулардын баары акын болуп алган. Өздөрү жазат. Өздөрү жазат. Өз музыкасын да жазат, сөзүн да жазат. Өзүнүн өз алек да. Анан кандай калыпка келтириш керек да. Ошон үчүн элге сиңбейт да ошон үчүн. Эптеп. Одноразовый болгондор. Келип айланан сөзүн башка кылып алышып деп тиги эми тембир дебейин эми бакы уникальный эмелер боюнча же кыргыз жыттанбайт, же кымыз жыттанбайт. Араб кыргыз боло албайт, араб кымыз боло албайт деп кимиси айтты эле. Араб кыргыз боло албайт да, арабтан кыргыз, араб кымыз боло албайт да. Ошондой эми ар ким өзүнүн деңгээлине жараша жашайт да. Деңгээлине жараша билим алат, деңгээлине жараша билим берет. Деңгээлине жараша обсуждать этет. Ошонун деңгээли кыргыз элинки бийик болсо деп тилейм да. Ошон үчүн ар бир нерсени ала куштатынан айт дейт. Ар бир нерсени өзүнүн аты болот. Вещи назвать своими именами деп орусча айтканда. Ошондой айта берсе арман көп. Чоң рахмат. Арман, ар бир адамдын ичинде арман бар. Ар бир жашоосунда арман бар. Асман менен жерге сыйбаган арманыбыз бар дегендей. Анан көп нерсени көрдүк. Ошо топук кылалы. Кийинки муундарга эмнени таштап кетебиз? Акыл айткан, артты, салтты, сананы, үрп-адатты, улууну урматтоону, кишини сыйлоону. Азыр аралашып кетпеди. Эми көп айтып койдум окшойт. Чоң рахмат Болот. Мында чыгарып ийбе.